Hakimler менен чогуу, айыл өкмөттөр менен чогуу иштешиңиздер да. Эмне үчүн ушуну hakimler айтпайсыңар ушул? Мында врачтар жетишпей жатат деп эч ким коңгуруп айткан жок, эч ким билдирип берген жок мисалы. Айыл өкмөт башчылары Ош облусунун 2022 жылдагы жыйынтыгы чыгарылып, бир катар жетекчилердин иш орду каралмай болду. Алар өз милдеттерин так аткарбай, элдин социалдык көйгөйлөрүнө кайдыгер караган. Бүгүн алардын аттары облустук коллегиялык жыйында ачыкталды. Ошондой эле жарандардын көп арыздаттануулары жер маселесин чече албагандыгы үчүн Жош айыл өкмөтүнүн башчысы Жылдызбек Киллабаков, Карагулжа айыл өкмөтүнүн башчысы Бактыбек Жыйынбеков, Кара Суу районунун Сабай айыл өкмөтүнүн башчысы Абдусамат Абдуллаевдин кызматтан алуу сунушталды. Кара Суу, Өзгөн, Ноокат жана Чоңлай райондорунун акимдеринин орун басарларын кызматтык орду каралышы белгиленди. Райондук мамлекеттик администрациялардын башчылары, акимдердин биринчи орун басарларын жана орун басарларын 22-жылда жасаган иштеринин отчетторун алуунун жыйынтыгынын Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыктарынын, Кыргыз Республикасы министрлер кабинетинин тескемелеринин аткарышына жетишерлик деңгээлде көзөмөл жүргүзбөгөндүгү, Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү тарабынан коюлган тапшырмаларды толук кандуу аткарууга албагандыгы үчүн Өзгөн райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы, акимдин орун басары Мырзакуловго жана Ноокат райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы, акимдин биринчи орун басары Абиловго сөгүш тартиптик чарасын берүү жагы Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине сунушталсын. Жыйындын жүрүшүндө салыктардын толук жыйналбашы жана социалдык көйгөйлөрдү чечилбегени жөө келтирип, 14 айыл өкмөткө эскертүү, 7 айыл өкмөткө сөгүш берилди. Облустун өнөр жай тармагында узаган жылы 78 кичи жана орто өнөр жай ишканалар ачылган. Бул салыштырмалуу 21 ишканага көбөйүп, 1300 жаранга жаңы жумуш орду түзүлгөн. Аймакта 9 миллиард 902 миллион сомдук тышкы жана ички инвестициялар өздөштүрүлгөн. Бул тартылган инвестициялардын негизинде пахтаны кайра иштетүүчү, акиташ чыгаруучу, минералдык жер семиткич өндүрүүчү жана кен байлыктарды кайра иштетүүчү ишканалар түптөлгөн. Ана кемчиликтер деле бар. Мисалга ошол биздин министрлер кабинети тарабынан коюлган номер 291 токтомду биз так аткара алган жокпуз. Себеби дегенде жана мыйзамсыз басып алган жерлерди ошол элдерге ошолорду баарын мыйзамдырып бериш үчүн кызыл китептерди беришибиз керек эле. Бул боюнча бизде жакшы иш жүргөн жок. Ошондой эле айтып кете турган нерсе, ошол ар бир облустун аймагы боюнча 2292 гектар жер бул өздөштүрүлбөй айдалбай калган жерлер болуп чыкты. Бул боюнча дагы ар бир райондун акимдерине тапшырма берилди кайрадан. Ушундай кемчиликтер болду. Коллегиялык жыйынга министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев баштаган жетекчилер, район акимдери жана 88 айыл өкмөттүн башчылары катышып, 3 айыл өкмөт 3 шаар дотациядан чыкканы белгиленди. Облус башчысы ар бир райондогу эң негизги көйгөйлөрдү атады. Биздин бюджетибиз 2022 жылга 30 миллион 600 миң сомдо түзгөн болсо, быйылкы жылга 34 миллион 675 миңге бекитилди. Ошонун негизинен чыкты десек болот. Буга чейин биздин бул дотациядан чыгуу бул азыркы күндө 5 миллионго жакын көтөрүлдү. Бирок дагы анализ болжолдоп айтканда 23 жылга 45 миллионго чыгабыз деген бар. Облуста чакан кестерди куруу багытында 10дон ашуун долбоор даярдалган. Алай жана Карагулжа райондорунда курулуучу 3 чакан кести куруу долбоору ишке түшкөнү белгилүү болду. Учурда 5 чакан кес иштеп жатат. Ал эми курулуш тармагында өткөн жылы 84 сос объект пайдаланууга берилген. Абдумалик Базарбаев, Бектур Мойдонов, Ош ТВ.